Саламатсыздарбы студенттер, бүгүнкү күндө темабыздын аталышы Түргөш кагандыгы. Түргөш кагандыгы түрк доорундагы эң белгилүү бир доорду, баскычты камтыган мамлекеттин мезгили болуп эсептелет. Бүгүнкү сабакта биз түргөчтөр уруусу, түргөчтөрдүн келип чыгышы жана түргөш кагандыгы, анын коомдук мамлекеттик түзүлүшү жана ошондой эле эл аралык байланыштары, аскер иштери тууралуу суроолорго токтолобуз. Түргөш кагандыгынын бул картада болжолдуу түрдө ээлеген аймактары көрсөтүлгөн. Бул түндүктө Балкаш көлүнө чейин барганда, түштүктө Тажикстандын аймагына, башка айтканда Памир алай тоолоруна чейин созулган. Ал эми чыгышта болсо, чыгыш Түркстандын, башка айтканда Кашкар аймактарынан батышта Арал деңизине чейинки аймактарды ээлеп турган болчу. Бул өз кезегинде түргөчтөр Онок Будуң деген, башкача айтканда батыш түрктөрүнүн ичинен чыккан уруулардын топтомуна кирет. Тарыхта мурдакы темаларда да айтылган. Бул батыш түрктөрү деген кайсы дегенде, улуу түрк кагандыгы түзүлгөн кезде алар эки канатка бөлүнүшкөн. Батыш канат жана чыгыш канат деп. Мына ошонун батыш канаты расмий түрдө Онок Будуң деп аталганда, анткени ал жактагы көп сандаган уруулар болгон, ошолордун ичинен 10 уруу ак сөөк уруу деп эсептелген. Ошон үчүн Онок Будуң деп, башкача айтканда, ок деген, ошол уруу деген сөздүн мындай символикалык түрдө аталыш болгондагы, ал эми Будуң деген ошо байыркы түрк элдеринин тилинде эл дегенди билдирет. Уруу, эл деген маани. Демек, 10 уруу эл деген маанини берген. Ушул уруулар бирикмесинин ичинде алар дагы өз кезегинде эки канатка бөлүнүшкөн экен. Дулу жана Нушиби деген эки канатка бөлүнүшкөн. Мына ушул Дулу уруу бирикмеси ичинен баягы Кытай булактарында аталыштары сакталып калган уруулар 5 урууну камтыган. Жана 10 уруу эл ичинен ошо 5 уруусу Дулу уруу бирикмесине, 5 уруусу Нушиби уруу бирикмесине кирген болчу. Анан бул жерде эми кытайча транскрипция менен берилген, себеп дегенде ошол кездеги уруулардын, жер суу аталыштарынын жана адам аттарынын көп учурда баягы түпкүлүктүү аталышы, өз элиндеги аталышы сакталбай калган учурлар көп кездешет. Анан ошон үчүн Кытай булактарындагы маалыматтарга таянылат. Ал эми Кытай булактарында маалыматтардын бир өзгөчөлүгү бар. Алар иероглиф менен жазылат биринчиден, ошондой эле экинчиден тилдик өзгөчөлүктөрү бар. Мына ошондуктан Кытай эмес тилдердин сөздөрү Кытай тилинде, Кытай жазмасында так берилиши ого эле кыйын болуп эсептелет. Ошондуктан булардын барысы ошол чечмеленет, кээ бирөөсү чечмеленгенге мүмкүн, кээ бирөөсү чечмеленбей калат. Себеп дегенде башка булактар менен салыштырууга мүмкүндүк болсо чечмеленет. Эгерде башка булактар табылбай калган болсо, демек аны чечмелениш кыйын болот да, кытайча эле баягы варианты, кытайча айтылыш варианты эле сакталып калат. Бул транскрипциясы болуп эсептелет да. Мына Чумугун деген уруу бирикмеси, бул деген Чүй уруу бирикмеси деп аталат экен. Бүгүнкү күндө биздин Кыргыз Республикасынын жана Казакстан Республикасынын аймагында эң чоң өрөөн Чүй өрөөнү деп аталат да. Мына ошол байыркы уруунун аталышынан келип чыккан экен. Ал бул уруунун экинчи дагы аталышы болгон Алты Чуп деп аталган. Алты Чуп уруусу деп аталган. Булар Манчжуриянын аймагынан тартып Европага, Балканга чейинки окуяларда ушул Чүй уруулары өтө жигердүү катышкандыгын көрсөк болот. Маселен, Кытай тарыхында 5 династиянын жана 10 падышалыктын мезгили деген бир доор бар. Мына ошол 5 династиянын 3-өсүн ушул Чүй урууларынан ичинен чыккан уруктар негиздеген дейт. Башкача айтканда, алар ошол байыркы Кытайдын коомуна өткөн дагы, ассимиляция болушкан дагы, анан ошол жерде саясий бийликти ээлешкен дагы, анан жаңы династияларды негиздешкен. Анан биз аларды тарыхта Кытай династиялары катары туйунабыз, бирок алардын теги ошол түрк элдеринин ичинен болуп эсептелет да. Байыркы хундардын чөйрөсүнөн чыккан уруулар деп айтабыз. Мына ошол биринчиси Чүй уруулары экен. Экинчиси мына Хулуу Күй деген, башкача айтканда, бул дагы ошол транскрипциясы болуп эсептелет, экинчи уруу. Үчүнчүсү Шешети деген аталышта беришкен Кытай булактарында. Төртүнчүсү Тусиши. Мына ушу Тусиши чечмеленген. Бул түргөш деген сөз. Демек, ушул Дулу уруу бирикмесиндеги эң негизги уруулардын дагы бири ушул түргөш уруулары экен да. Түргөш уруулары өз кезегинде байыркы хундардын 24 уруусунун дагы бири болуп эсептелгендигин байкасак болот. Ал эми орто кылым мезгилинде булар ошол мезгилдердин өтүшү менен батышка жылып, азыркы Кыргызстандын аймагы, Жети Суу аймагы, Казакстандын аймактарын ээлеп, анан бул жактагы батыш түрктөрүнүн
конфедерациясы жосо бирикмесине кирип, алардын ичинен Дулуу уруу бирикмесинде экендигин байкасак болот. Анан бешинчиси Шуниши деп. Анан экинчи уруу бирикмеси жосо канаты Нушибиде дагы ошол Асизе деп жосо Эскелдер деген уруу, жосо Эскелчор деген уруу. Буякта Кытай булактарында Эскели Кур деп берилип калган, жосо Асюга Күйе деп. Бул ошол Эскелчор деп. Эмне үчүн Чор деп берилет десе, ошол башкаруучусу Чор деген титулду алып жүргөн дейт. Жосо Чоро кыргыз тилинде, азыркы кыргыз тилинде Чоро деген аталыш. Экинчиси мынакей Гешүкүл дейт. Бул деле ошо Гешү Чор деген мааниде. Көрдүңөр, ушул Нушибинин башкаруучулары адатта салт катары Чор болсо, Чоро деген титулду алып жүрсө, Дулуу уруу бирикмесинин башкаруучулары Эркин деген титулду алып жүрүшкөн. Жосо Эркин деген. Өз кезегинде билебиз, көк түрктөр кыргыздарды ээлеп турган кезде кыргыздарга эки түрдүү титул менен башкаруучуларды дайындашкан. Бул биринчиси элтеберлер, экинчиси эркиндер деген ат менен. Башкача айтканда, мисалы үчүн Күл Эркин, Ишпара Шат деген сыяктуу, жосо Ишпара элтебер деген сыяктуу аталыштардагы башкаруучуларды тарыхтан көп кездештирсе болот. Мына ушул уруулардын башкаруучулары болуп эсептелген да. Бул Дулуу уруу бирикмесинде демек салт катары Эркин деген титулду алып жүрүшкөн экен. Анын ичинде ошо демек түргөчтөрдүн дагы башкаруучулары мамлекет түзгөнгө чейин ошо эркиндер башкарган десек болот экен. Эми ошо түргөчтөр да өз кезегинде эки канатка бөлүнөт экен. Бул көрдүңөрбү, бир мыйзам ченемдүүлүктү байкадыңарбы? Бүт барысы экиге бөлүнөт атат. Муну дуалдык система жолсо биз мындай кыргызча айтканда коштук түзүм деп коебуз. Бул хундардын мезгилинде калыптанган, биздин заманга чейинки 5-1 кылымдар аралыгында калыптанган уруулук мамлекеттик жана коомдук түзүмдүн бир универсалдуу бир системасы болуп эсептелет. Эки канатка бөлүп башкаруу. Башкача айтканда, бул ошол мезгилдеги көчмөн турмуш жана аскердик демократия деген түшүнүк бар. Аскерлештирилген жашоо шартында мамлекетти мобилдүү жана ийкен башкарыш үчүн бир түзүлгөн, калыптанган бир түзүм болчу. Демек ошол түргөчтөрдө дагы ушул нерсе байкалат экен. Мисалы үчүн азыркы мезгил менен дагы кичине элестүү болуш үчүн салыштыра кетечи. Кыргыздар дагы оң канат, сол канатка бөлүнөт, Мындай түзүм башка түрк элдеринде дагы кездешет. Демек ушул түзүмдүн барысы эң байыркы мезгилде мындан 2,5 жыл мурда хундардын чөйрөсүндө толук калыптанып, баягы салт катары канжаныбызга, биздин аң сезимдерибизге, дүйнө таанымдарыбызга бүт бойдон сиңип кеткен да. Азыркы кезде, мисалы үчүн айрым саясий, аскердик ошол маанисин, позициясын жоготкон менен ушул салт катары жана уруулук түзүм катары дагы деле өзүнүн жанагы актуалдуулугун жоготпой келаткандыгын көрсөк болот. Мисалы үчүн азыр ар бир кыргыздан сурасаңыр, жет атасын, санжирасын сураганда өзүнүн алгач жет атасын айтат, анан тегин айтат, уругун айтат, уруусун айтат, анан уруусу барып туруп канатка кошулат, аны сөзсүз түрдө айтышат жана сөзсүз түрдө билишет. Мына ушул көрүнүш көрдүңөрбү, түргөчтөрдө да көрсөк болот экен. Түргөчтөр дагы экиге бөлүнгөн экен. Сары түргөчтөр, анан кара түргөчтөр деп. Мына ушул сары түргөчтөрдү кээде абар деп да атап коюшат экен да. Бул жанагы кийинки тарыхта белгилүү болгон хундардын бир бөлүгү болгон авар уруулар менен чаташтырбаш керек, аты Уйкаш. Абар уруулары. Бул абар уруулар кээде славян булактарында Обур деген ат менен да белгилүү. Булар себеп дегенде эмне үчүн славян булактарында белгилүү болуп калдыса, булардын бир бөлүгү батышка жылгандагы азыркы Болгария деген мамлекет бар. Ошо булгарлардын калыптанышына дагы өзүнүн чоң таасирин тийгизген. Анткени булгар уруулары деле өздөрү деле хундардын бир уруусу болгон. Мына ошого чыгыштан ушул дагы Онокбудун уруусунун ичинен чыккан обурлар, башкача айтканда аварлар деп, башкача сары түргөчтөр дагы ошол окуяларга катышкандыгын көрсөк болот экен да. Анан кийин дагы бир нерсени эске алып коюшуңар керек. Окумуштуулар боюнча бул боюнча да өтө кызык бир дискуссияларды кылып жүрүшөт, гипотезаларды. Айрым окумуштуулар муну талашы жок деп эсептешет, айрымдары буга кичине кылдат караш керек депчи. Себеп дегенде ошол булгар азыркы Болгариянын калыптанышында биринчи булгар кагандыгы, экинчи булгар падышачылыгы, анан кийин азыркы Болгария деп түзүлдү деп азыр славяндашып кеткен эле бул. Башында булар кадимки эле биздин тилде сүйлөгөн түрк элдери болгон. Мына ошонун эң биринчи династиясы Атилланын небере чөбөрөлөрүнөн чыккан уруу болгондагы анын аталышы Дуло династиясы деп аталган.
бир тааныш сөздү угулуп атабы? Дуло. Түргөчтөр кайсы уруу бирикмесине кирди деп атабыз? Дулу уруу бирикмесине кирди деп атпайбызбы мынакей? Мына ошол аталыш менен ошол батышка кеткен бөлүгү дагы ошол династияны негиздегенде ошол түпкү тегин менен аташкан деген окумуштуулар дагы бар экен. Мындай талашы жок депчи. Анткени биринчи жанагы кагандык мезгилинде булгарлар али түрк тилинде сүйлөп аткан кезде ошо Дуло династиясы башкарган. Алардын жет атасын санаганда дагы кимдин Атиланын экинчи уулу Эренектин урпактары деп мындай тегин сүрүшкөн. Демек Атилла дагы ошол хун экендиги талашсыз, Демек хундар десек биз жалпы эле хун деген өзүнчө эл экен деп түшүнбөшүбүз керек. Бүгүнкү күндө мисалы үчүн түрк элдери деген түшүнүк бар, Түрк элдери ким дегенде өзбектерди айтабыз, кыргыздарды айтабыз, казактарды айтабыз, түркмөндөрдү, абдан көп элдерди айтабыз. Мына ошол сыяктуу эле хун дегенде биз бир элди түшүнбөшүбүз керек. Анын курамында көптөгөн уруулар болгон. Кезегинде маселен кыргыздарда өз кезегинде байыркы ошо хундардын доорунда хун эле деп аталышкан. Анан тактай келишкенде ичинен ошо 24кө бөлүп, мисалы үчүн бири кыргыз, бири карлук, бири түргөч деген сыяктуу бөлүп айтышкан да. Көрдүңөр? Демек биз кайсы бир мезгил жөнүндө сөз кылганда ошол мезгилдин тарыхын өзүнчө бөлүп алып туруп караганга мүмкүн эмес таптакыр. Ага чейинки жана андан кийинки мезгилдер менен сөзсүз түрдө тыгыз чырмалышкан эри шаркак байланышта болот. Анын байланыштарды бүгүнкү турмушубуздан деле байкап көрсөк болот экен да. Анан эми кара түргөчтөр. Бакта түргөн болуп жазылгандыр. Кара түргөчтөр дагы тиги экинчи аталышы мукуриндер деп аталып, башкы мукур уруусу деп. Мукур уруусу бүгүнкү күндө кыргыздардын курамында урук катары сакталган экен дагы. Ал эми түркмөндөрдүн курамында мекириндер деп чоң уруу катары сакталып калыптыр. Демек түргөчтөрдүн орду таптакыр жок болуп кетпептир. Түргөчтөр ушунда даңазалы чоң мамлекет түздү, көптөгөн мезгилдерди жашаптыр. Анан эле кайда ың-жыңсыз жоголуп кетти деген түшүнүк болушу мүмкүн да. Бирок тарыхта эч кандай кайсы бир изи жок нерсе жок болуп кетпейт экен. Сөз түрдө калат экен. Болгону аталыштар өзгөргөн түрүндө сакталып калышы мүмкүн экен да. Же болбосо кайсы бир учурда өтө деле негизги деп эсептелбеген аталыштар сакталып, негизги деген аталыштар өзгөрүп калышы мүмкүн. Же унутулуп калышы мүмкүн экен. Демек, түргөчтөр биздин курамыбызда барбыз десе, биринчиден сөзсүз түрдө тарыхый жактан алганда элдер ассимиляция менен жана диссимиляция деп коет, ажыроо жана биригүү процесстер менен түзүлөт. Сөзсүз түрдө биз кандайдыр бир деңгээлде ошол түргөчтөрдүн буга чейинки бизден мурда жашап өткөн мамлекеттердин, мына карлуктардын, батыш түрктөрдүн урпактарыбыз деп түзмө-түз урпактарыбыз деп айтканга толук түрдө мындай укугубуз бар моралдык жактан. Экинчиден болсо анын чындыгында түзмө-түз уландысы катары аталыштар дагы сакталып калгандыгын да байкасак болот экен. Үчүнчүдөн жер суу аталыштары. Сөзсүз түрдө бүгүнкү күнгө чейин сакталып келаткан жер суу аталыштары бар. Мисалы үчүн аны кийинки учурда дагы кайрылабыз. Бул эми түргөчтөрдүн кагандары жөнүндө сөз болот. Түргөчтөр ошол жана эки канатка бөлүнгүндө алгач ошол түргөч кагандыгы 704-жылы мамлекет катары негизделип атат. Бирок жаңыдан түзүлгөн бир чачкын эч жок жерден түзүлгөн жок бул мамлекет. Мурдагы эле системалуу түрдө жашап келаткан мамлекеттин саясий гана эмеси алмашты. Саясий бийлик, саясий династия алмашты. Ошол мамлекеттин эли, маданияты, чарбасы, коомдук түзүмү эч кандай өзгөргөн жок. Кала берсе, ошо түргөч кагандары мамлекеттин атын да өзгөртүшкөн эмес, расмий түрдө. Буга чейинки мамлекет кайсы мамлекет деп аталган? Батыш түрк кагандары, Онокбудун эли деп аталган, расмий түрдө ошол өздөрү ошол мезгилде Онокбудун эли деп аталган. Таштагы жазуу эстеликтерден карасак, ошол түргөчтөр жазылган эстеликтерде, жазууларда сөз түрдө биздин түргөч кагандыгыбыз деген, жоксо биздин түргөч элибиз деген сөз жок экен. Мурдагы эле салттуулуктулаганда Онок элибиз, Онок будуңубуз, биздин Онок будуң деген сыяктуу аталыштар салттуу түрдө, туруктуу түрдө уланган. Демек, мамлекеттин эч бир коомдук, чарбалык, маданий түзүлүштөр өзгөргөн жок. Болгону саясий системада жана элита алмашты. Мурда кайсы династия негиз башкарып келген түрк кагандыгында? Ашина, Ашина династиянын эң акыркы каганы Ышбара каганды. Муну Кыргызстан менен азыркы кезде Казакстандын чек арасына жакын, ушу Бишкекке жакын жерде Кулан деген
ошол мезгилде бир чакан шаарча болгон экен. Бүгүнкү күндө Кулан станциясы деп ошол эмеде темир жол станциясы бар экен. Мына ошол жерде Ышпара каганды түргөчтөрдүн аскери курчап алып, анан аны үй бүлөсү менен жок кылып, анан Ашинанын калган үй бүлө мүчөлөрүн да бүт бойдон тукум курут кылышты дейт. Эмне үчүн? Бийлик кайрадан Ашина династиясы калыбына келбеш үчүн. Анан жаңы династияны негиздешти дейт. Мына ушул жерде түргөчтөрдүн сары түргөш канаты мындай эмеге келди дейт, алдыга чыкты дейт, бийликти колго алды дейт. Бул сары түргөш жана кара түргөш деген аталыш алардын мындай антропологиялык геотегеш бирине байланышкан аталыш эмес. Бул биз мурдакы сабактарда дагы жанагы батыш түрктөрүндө, көк түрктөрдө, хундарда, деги эле түрк элдеринин салт эмесинде элдерди аталышында, этнонимдерде ушул өң менен аталышкан эл аттарын көп байкасак болот да. Аларды бир мыйзам ченемдүүлүктү байкасак болот экен. Ошол географиялык жайгашкан абалын, жосо жайгашкан аймагына жараша аталышкан экен. Мына мисалы үчүн төрт тарапты байыркы түрк элдеринин салт катары өңдөр менен аныкташкан. Мисалы үчүн чыгыш жакты акчы көк өң менен. Мисалы үчүн биздин тилибиз азырга сакталып калган. Мисалы үчүн биз эртең менен болуп калган таң атып калган мезгилде эмне деп коебуз? Таң агарды дейбиз, таң агарып калды деп. Караңгы кирди дейбиз. Кара, батыш. Түштүк жакта күн турат. Күндүн өңү кандай деп, негизинен кандай деп белгилейбиз? Сары, сары. Кээде кызыл менен белгилейт экенбиз. Күн кызарып батты деген дагы сөз бар, анан түндүк жак ошол кара өң менен, батыш жак ошол кээде кызыл өң менен, кээде кара өң менен ушундай белгилешкен экен. Демек ошо жайгашкан абалына карата ошол аймакта жашаган элдерге кошумча эпитет деп коет. Мисалы үчүн азыр кыргыздардын эпитети бар да, ак калпак кыргыз деген сыяктуучу. Ошол сыяктуу эпитет берген дейт. Мисалы үчүн түштүктө жашаган урууларды сары деген сөз менен кошуп аташкан дейт. Анан бара-бара ошол өзүнүн баштапкы аталышы унутулганда сары деген аталыш сакталып калат экен да. Көрдүңөрбү? Мисалы үчүн кыргыздардын эң түштүгүндөгү эл уруулар аздар, чиктер, анан саруулар болгон дейт. Сарыклар. Ал кездеги тил боюнча сарыклар. Бүгүнкү күндө дагы саруулар бар. Бирок бүгүнкү күндө саруулар түштүктө жашабайт, түндүк жакта жашайт. Көрдүңөрбү? Анткени мезгилдер өткөндө жер которушат, журт которушат, орундар алмашып кетет. Бирок баштапкы аталыш сакталып калат экен да. Мына демек бул жерден байкаганыңарда сары түргөш менен кара түргөчтөр алардын геотегеш бирин эмес, түндүктө жашаган түргөчтөр, анан түштүктө жашаган түргөчтөр деп эле түшүнүшүбүз керек экен. Албетте ошол эң баштапкы аталыш жаңы калыптанган кезде ошондой болушу мүмкүн. Андан кийин баягы жер которуу болгондо, арга мезгил өткөндө алардын жайгашкан аймактары ар башкача болуп кетиши мүмкүн, бирок аталыш сакталып кала берет экен. Мына ошол алгачкы мезгилде сары түргөчтөр мындай бир бийликти колго алышты дейт. Саясий мындай бир үстөмдүктү көрсөтүштү дейт. Алардын башкаруучусу Үчелик өзүн Каган деп жарыялады дейт. Үчелик Каган ошол өзү урууда бийликке 698-жылы бийликке келген экен, өзүнүн түргөчтөрдүн урусунда. Бирок Батыш Түрк Кагандыгында жана Батыш Ашинанын Ышпара Кагандан бийликти 704-жылы тартып алышты. 704-жылы бийликти колго алышты дагы Суяб шаарын ээлешип, анан мамлекетте демек түргөчтөрдүн династиясы орноду. Мына ошол мезгилден баштап биз тарыхта түргөш кагандыгы деп билебиз. Бирок эскерте кетели, жана жогоруда айттык, булар расмий аталышты Онок Будуң эли деген мамлекеттин аталышын өзгөртүшкөн эмес. Анан бул 706-жылга чейин башкаргандагы, анан ал каза болгондон кийин анын баласы, улуу баласы Сакал Каган бийликке келген экен. Сакал Кагандын биз токтоло турган, анын ишмердүүлүгүнө токтоло турган бир нече жагдайлар бар. Бул жерде биз сөзсүз түрдө түргөш кагандыгынын тышкы саясатына көңүл бурабыз. Себептен мамлекет жаңы түзүлгөн соң, башкача династия жаңы бийликке келген соң, аны бекемдеш кыйын болчу. Себеп дегенде Ашина урусу, батыш канаты, батыш Ашиналар жок кылынган менен Ашинанын башка канаты дагы деле бүтүн болчу. Болгондо дагы экинчи чыгыш Түрк кагандыгын түзүп, абдан күч алып аткан кез болчу. Чыгыш Ашина канаты. Демек жанагы көк Түрк каганды жолсо экинчи чыгыш Түрк кагандыгы деп коебуз. Мына ошолор кайрадан Ашина урусунун бийлигин Онок Будуң элинде калыбына келтиребиз деген эң чоң бир аракеттерди жасап атышкан.
Мына ушундай жагдайда Сакал Каган сөзсүз түрдө экинчи чыгыш туркагандыгы менен келишпестиктерге, кагылышууларга барышы бул мыйзам ченемдүүлүгү көрүнүш болчу. Мына ушундай шартта ал эмне аракеттерди көрдү. Өзү жалгыз Түргөш Кагандыгы өзү жалгыз күрөшкөнгө мүмкүндүгү жетет беле, же жетпейт беле деген маселелер бар да, биринчиден. Экинчиден, албетте душманга мындай бир күрөш жүргүзгөндө артыкчылыктарга ээ болгон жакшы. Бул артыкчылыктарды кайдан табабыз десе, эл аралык мамилелерден табат экенбиз. Ким, кайсы мамлекет өз тарабына канча баштагы көптөгөн мамлекеттерди тартып кетсе, демек ал эл аралык мындай бир коомчулукта, эл аралык деңгээлде анын жашоосу мындай стабилдүү, туруктуу, орду бекем болот экен. Ошондуктан Сакал Каган тиги Тан империясына, Тибет мамлекетине, анан кыргыздарга элчиликтерди жиберген да. Анан ошолордун ичинен эң ийгиликтүү мындай байланыш Энесай кыргыздары менен түзүлгөн. Энесай кыргыздарын ошол кезде ким жетектеп турушу мүмкүн эле? Барысбек Каган, баягы атактуу кыргыздардын эң бир таанымал, эң бир кыргыз тарыхы үчүн өзгөчө орунга ээ болгон ошол Барысбек башкарып турган кез болчу. Барысбек да ошол жылдары экинчи чыгыш туркагандыгына мындай бир жигердүү каршы саясат жүргүзүп аткан болчу. Анткени кыргыздар дагы ошол кезде жаңы кагандык түзүп, ошол кагандыкты бекемдеп калуу үчүн күрөшүп аткан болчу. Мына ушул жерден Түргөш Кагандыгы менен Кыргыз Кагандыгынын ортосундагы жанагы окшош маселе, окшош максат, окшош абал аларды мындай бир табигый союздаштарга, табигый мындай өнөктөштөргө айландырган. Анан жыйынтыгында булардын байланыштары өтө бекем болгон. Анан биз биринчи жалгыз эле ушул түргөчтөр менен кыргыздардын байланышын биз саясий гана өңүттөн карабашыбыз керек. Башка дагы багытта, башка тармактарда, башка жашоонун чөйрөлөрүндө дагы кыргыздар менен түргөчтөрдүн өтө жакындыгын байкасак болот. Кандайча дегенде, бул биринчиден маданий жакындыктар. Албетте түрк элдеринин баары эле бир чөйрөдөн чыккан. Маданиятыбыз окшош, тилибиз окшош. Бирок ошонун ичинен дагы жакындардын ичинен дагы өтө жакындары болот да. Анан муну кандай байкайбыз десе, байыркы түрк элдеринин жазуусу болгон. Битик жазуу деп коебуз, түрк жазуусу, урунасымал жазуулар деген аттар менен белгилүү. Мына ушул урунасымал жазуулардын бир канча вариациялары, башкача жанагы модификациялары белгилүү. 30га чукул түрк алфавитинин, байыркы түрк жазуусунун тамгаларынын 30га чукул ар түрдүү багыттары бар. Ошолордун ичинен бирөөсү баягы чыгыш туркагандыгындан калыптанган классикалык алфавит деп коебуз. Анан экинчиси архаикалык алфавит деп, бул Энесай кыргыздарында калыптанган. Анан узакка чейин калып калган эң эски формасы болуп эсептелет. Мына ошо түргөчтөр түрк кагандыгынын курамынан чыккандыгында карабастан, ошол түргөчтөр колдонгон алфавиттин варианты ошо Энесай кыргыздарыныкына жакын болгон. Энесай кыргыздарына колдонгон жана алфавитте тамганын жазылыш чийүү ыкмалары ошол Энесай кыргыздарыныкына жакын болгон экен да. Бул алардын кандайдыр бир деңгээлде ошол түргөчтөрдүн жети сууга жер которуп келгенге чейин коңшулаш жашагандыгынын белгиси болуп эсептелет экен. Анткени түргөчтөр эң байыртадан эле ушул жерде жашаган жок да. Ушул жака чыгыштан келишкен. Билесиңер, мынагу хундардын тарыхында элдердин улуу көчү деген чоң процесс башталган. Дүйнө элдеринин этникалык картасын өзгөрткөн. Мына ошол учурда түргөчтөр дагы өз кезегинде чыгышта жашагандыгы белгилүү. Кыргыздар дагы Энесайга кийинчерээк журт которуп баргандыгы белгилүү. Демек ошол кыргыздар Энесайга кеткенге чейин, түргөчтөр жети сууга келгенге чейин алар коңшу, балким аралаш жашагандыгынын бир белгиси катары алфавиттин окшош вариантын колдонгондугун айтсак болот. Буга Таластан, Ысык көлдөн жана Кочкор өрөөнөн табылган жазуу эстеликтеринде тамгалардын жазылышы ошол түргөш кагандыгы менен кыргыз кагандыгынын тамгалары бири-бирине толук бойдон дал келет. Ал эми башка маселен Хазар варианты, Булгар варианты, көк түрктөрдүн варианттары булар кичине айырмаланып турушат. Айрым тамгалар кичине чиймелениши, жазылышы айырмаланып турат. Демек ушундай дагы жакындыктарды байкасак болот экен. Анан Сакал Каган менен Барысбек Кагандын ортосунда жанагындай келишимдер түзүлүп, анан салттуу түрдө байыркы түрк элдеринин салты боюнча кыз алышуу, кыз беришүү менен ошо башкача нике келишими, жосо никелик бекемдөө деп коет. Ошо келишимди бекемдөө жүргүзгөн дагы. Анан
экинчи чыгыш түрк калгандыгына саясий күрөштү, аскердик күрөштү, мындай жигердүү жасап башташкан. Мунун жыйынтыгы кандай бүттү дегенде 711-жылы Сакалга хандын өзүнүн иниси, жанагы атасынын башка Үчелик кагандын экинчи аялынан төрөлгөн иниси бар экен. Бул өзүнүн түркчө аты сакталып калган эмес, Кытай булактарында Чжен деп аты сакталып калган. Мына ошол көбүнесе ошол экинчи чыгыш түрк кагандыгынын тыңчылары аркылуу ушул Сакалга ханга башкача агасына каршы, аталаш агасына каршы мындай көтөрүлүш чыгарды дейт. Төңкөрүш уюштуруу максатында. Бирок жеңилип калган соң ал качкан экен да алгач. Ошо Тан империясынын аймагына качып барган дейт. Анан бирок ошо 711-жылы кайра кайтып келип, анан түргөчтөр менен көк түрктөрдүн согушу болуп аткан кезде ошол агасына мындай кол салган экен да, кол салып уюштурган жер, согуш болуп аткан мезгил. Бул согуш билесиңер 710-жылы кыштын аягында, 711-жылдын башында ошол Барсбектин аскерлери жеңилип, Барсбектин ордосу басылып алынгандагы Күлтегин, Тонюкук, Капаган каган жетектеген көк түрктөр кыргыз кагандыгын убактысынча өзүнө баш ийдирип, анан ушул окуя болуп кеткенден кийин келишим боюнча түргөчтөр жардам бериши керек болчу. Анан күтүүсүздөн болгондуктан бул окуя кыштын күнү болгондуктан кыштын күнү согуштар адатта салт катары боло бербейт, себептен күн-жылуучулукта болот. Ушул учурду атайын тандашкан. Себептен жылуу учурда мындай бир согуш баштай турган болсо, көк түрктөр жеңилип калмак экен да, себеп дегенде жана түргөчтөр, кыргыздар жана Тан империясынын аскерлерин бир жерге топтоо максатында даярданып атышкандыгы жөнүндө сөз болот. Маселен, Тонюкуктун эстелигинде дагы, Билге кагандын эстелигинде дагы, Капаган кагандын эстелигинде да жана Күлтегиндин эстелигинде 4 эстеликте бир эле окуялар мындай бир кайра-кайра айтылат. Минтет, биздин айланабыздагы элдердин баары жоо болду дейт. Алардын ичинен эң эле ашынган жообуз бул кыргыздар дейт. Анан түргөчтөр да бизге жоо чыкты, алар аскерлерин ярышка топтошту дейт. Ярыш деген жердин аты. Анан бүгүнкү күндө ошол ярыш деген жердин аталышы жөнүндө жанагы байыркы түрк жазма эстеликтериндеги табылган таш эстеликтериндеги жазуулардан такталды. Кочкор өрөөнүндө 20дан ашуун таш эстеликтери табылган. Мына ошол жерде биздин ярышыбыз деген, башкача биздин жарыш деген жердин аталышы жазылып калган. Бул кочкор өрөөнүнүн эң байыркы аталышы ошо ярыш деген сөз экен. Мына ошол жерге көрсө түргөчтөр аскерлерин топтогон экен. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат экен да. Бул 710-жылы түргөчтөр аскерлерин даярдап, демек 711-жылдын жазы менен көк түрктөргө каршы жортулду баштамак экен. Ошондуктан да жана шашып кыштын күнү кол салып атат. Анан жыйынтыгында көк түрктөр жана чек болуп эсептелген, табигый чек болуп эсептелген Алтай өрөөнү жана Иртыш дарыясы ошол кезде түргөчтөр менен көк түрктөрдүн чек арасы болуп турган. Мына ошол жерде согуш болду. Бул Иртыш дарыясынын оң жак өрөөнүн оң жак жээгинде Болучу деген жер бар. Мына ошо Болучу деген жерде түргөчтөр менен көк түрктөрдүн аскерлери салгылашкан мезгилде ушу Сакалга ханга бир тууганы ошол өзүнүн аскер тобу менен кол салып күтүүсүздөн анан жарадар кылган экен. Анан Сакалга хан ошентип туткунга өзүнүн инисинин чыккынчылыгы менен туткунга түшүп, анан Капаган каган аны даргастырып, анан 711-жылы тиги Чженди убактылуу мындай орун басар кылып коюптур. Каган деп жарыялаган эмес. Орун басар кылып койгон дейт. Бирок түргөчтөр аны тез эле кууп ташташкан дейт. Же балким өлүм жазасына тарткандыр. Кыскасы анын тагдыры белгисиз экен да. Бул Чжендин башкарган номиналдуу, башкача формалдуу башкарган жылдары түргөчтөрдүн экинчи чыгыш түрк кагандыгына көз каранды мезгили деп айтылат. Демек эркиндикке, саясий эркиндикке ээ болбой калган жылдары. Ал эми узакка созулбай эле 715 жана 716 жылдары түргөчтөр кайрадан өзүнүн өз алдынчалыгын калыбына келтиришкен. Бул учурда кара түргөчтөр мындай бир алдыга озгонун байкасак болот экен. Демек, алгачкы мезгилдеги сары түргөчтөрдүн башкаруу мезгили ийгиликсиз аяктап калды. Көк түрктөргө мындай көз каранды болуп калышты. Көк түрктөргө. Балким көк түрктөр ушул жанагы көз карандылык абалдан пайдаланып, сары түргөчтөрдүн күчүн бир кыйла алсыраткан болуу мүмкүн. Бийликти калыбына келтирбеш үчүн. Ошондуктан кара түргөчтөр
кийинки жолкуда жанагы бийлик үчүн атаандашууда алдыга озуп кеткени дагы ушундай түшүндүрүлсө балким ушундай мүмкүн деп ойлойбуз. Бул учурда кара түргөчтөрдүн башкаруучусу сулук чабышчор. Көрдүңөр, чор деген сөз демек анын жана титулу наам. Сулук чабышчор өзүнүн бийлигин орнотуп, Каган деген наамды алган. Бул тууралуу Күлтегиндин эстелигин жана Капаган Кагандын эстелигинде да жазылган. Капаган Каган 716-жылы өлгөн. Мына ошо 716-жылы өлгөндө ага арнап чоң эстелик жазылган. Бул Монголиянын аймагында Коша Сайдам деген жерде табылган. Мына ошол жерде мынтип жазып жатат. Ашка башкача айтканда ошо аш берүү салты ошол мезгилде эле болгон кадимкидей. Анан ашка дейт, алыс жакын өлкөлөрдөн бизге элчилер келди дейт. Анан кайсы мамлекеттер келгендигин тизмелеп жазышкан. Түпүт кандыгынан мындай деген киши келди. Табгаш дегенибиз Тан империясы. Табгаштардан мындай элчи келди, Кыргыз өлкөсүнөн мындай деген элчи келди деген. Анан ошол катарда эле түргөчтөрдөн дагы элчи келди деп жазылган. Демек, ошол кезде түргөчтөр эркиндикке чыккан экен. Түргөчтөрдү сулук чабышчор башкарып аткан экен. Сулук чабышчор абдан жигердүү, акылдуу, билимдүү адам болгон дейт. Анан ошол эле учурда өтө чечкиндүү жана эр жүрөк, мыкты кол башчы катарында белгилүү болгон экен. Анын мыкты кол башчылыгы, анын мыкты дипломат болгондугу менен айкалышкан дейт. Башкача айтканда жалаң эле аскер күчү менен чече бербестен, ошо дипломатиялык байланыштар менен дагы алыскы жакынкы өлкөлөр менен байланыштарды бекемдөө аркылуу дагы өзүнүн мындай мамлекетинин кызыкчылыктарын коргоп турган дейт. Сулук чабышчордун мезгилинде түргөчтөр кандайдыр бир деңгээлде туруктуулукка жетишкен, мамлекеттин чек арасы бир аз кеңейген. Жанагы мурда айтпадыкпы, Нушиби урууларынын ичинде 6 чуп деген уруу бар депчи. Чүй уруулары деген. Мына ошо чүй урууларынын кээ бирөөсү козголоң кылып эркиндикке чыгып кеткен учур болгон экен да. Мына ошолорду кайрадан баш ийдиришкен экен. Андан сырткары Согду аймагы мурдакы жана Даван мамлекетинин урпактары. Башкача айтканда азыркы Фергана чөлкөмө. Булар дагы бир аз учурга эркиндикке чыгышкан дейт. Аларды дагы кайрадан Түргөш Кагандыгынын бийлигине баш ийдирген дейт. Демек, Түргөш Кагандыгынын мурдакы чеги кайра калыбына келтирилген экен. Анан ошол эле учурда Тан империясы менен мында мамилени жакшырткандай. Себептен Тан империясы бир аз ыңгайлуу учур болсо эле ошол басып алганга аракет кылып аткан учур болчу. Билесиңер, экинчи чыгыш Түрк Кагандыгын басып алышкан, экинчи чыгыш Түрк Кагандыгы менен дагы мында кагылышуулар дайым болуп келген. Анан түргөчтөргө дагы ушундай кысымдар болуп турган экен. Демек, ошол Тан империясынын дагы кысымдарын жанагы дипломатиялык жолдор менен чечти дейт. Ошол эле учурда түштүктө эң чоң мамлекет өзүнүн аймагын ушундай тездик менен кеңейтип келаткан болчу. Бул Араб халифтиги. Мына Араб халифтигинин дагы ошол кеңейишин жеринин андан ары башкача айтканда азыркы Кыргызстан аймагына, Казакстан аймагына келишин дагы токтотту дейт. Биринчиден дипломатиялык жол, анан экинчиден аскердик күч менен. Айрым учурда аскердик күч кагылыштар болуп турду дейт, айрым учурларда ошол анткени бул 30 жылга чукул башкарган ким сулук чабышчор. Мына ошол учурда өзү Араб халифтигинин дагы мындай басып алуусун, ээлеп алуусун токтотту дейт. Бирок бул жөнүндө дагы бир кызык мындай маалымат калтырылганда, Жамал Карши деген тарыхчынын эмгегинде мындай маалымат мааниси гана жазылып калынган, так маалымат жок. Ал Жамал Карши кайсы булактан алгандыгын көрсөткөн эмес, өзүнө чейинки кайсы булактан алгандыгынчы так. Ошондуктан бул ишенимдүү, канчалык деңгээлде ишенимдүү экендиги мындай бир талаш маселе. Ушул жерде мынтет сулук чабышчорго Араб халифи кат жазган дейт. Тынчтык жол менен баш ийип бериш керектигин, ал ошол ислам динин кабыл алып, анан мындай бир Түргөш Кагандыгына салыштырмалуу Араб халифтигинин дарамети, күч кубаты абдан чоң экендигин, баары бир Араб халифтигинин күчүнө туруштук бере албай тургандыгын айткан дейт. Мына ошого сулук чабышчор макул болбогон каршы жооп менен мындай терс пикир билдирген дейт да, терс жооп айткан дейт. Бирок муну бүгүнкү күндө жана фолк историк деген түшүнүк бар. Бизде тарыхчы эместер деле баягы эриккенде айрым бир маалыматтарды ала коюп, анан анча-мынча көркөмдөп ийип, анча-мынча кошумчалап ийип,
анан жасалма бир пикирлерди эл ичине таратып чыгат. Мисалы үчүн ошол Сулук Чавушчордун араб халифине кайтарган жообу деп бир текстти чыгарып атышат да. Бул текст тарыхта белгисиз, анын мааниси деле белгисиз. Жамал Карши тек гана минтип эле жазган, макул болгон жок деп эле. Башка сөз жок. А балким мындай макул болуу менен каршы болуунун ар түрдүү формалары бар. Мисалы үчүн орой формасы бар, сылык сыпа жолу бар. Балким сый менен деле макул болбой коюш мүмкүн. Көрдүңөрбү? Анан муну болсо жанагы текст, ошон үчүн силер айрыкча интернет айдыңында көптөгөн тексттер жүрөт. Ошону колдонуп албагыла да, бул жасалма, фальсификация деп коет. Тарыхта мындай менен күрөшүш керекпиз. Бул эч качан тарыхый чындыкты калыбына келтирбейт. Ал жерде мындай башка цивилизацияга каршы акарат келтирген сөздөр жүрөт. Башка улуттарга кемсинтүү менен жазылган сөздөр жүрөт да. Бирок мындай логикалык жактан алып караганда, Сулук Чавушчордун ишмердүүлүгүнө карасак, Сулук Чавушчор эч качан коңшу өлкөлөргө, коңшу элдерге акарат келтирип, кемсинтүүчү сөздү айткан эмес. Эгерде андай боло турган болсо, биз аны мыкты дипломат катары сүрөттөбөйт болчубуз. Дипломатия деген бул эмненин белгиси? Дипломатия бул деген сылык жол менен чечүү деген сөз. Дипломатия эч качан күч менен зордоп, күч менен кемсинтип, анан өзүнүкүн таңуулоо, муну дипломатия деп айтылбайт. Муну душмандык тил деп коет, кастык тили деп коет. Ошондуктан Сулук Чавушчордун узак мезгил башкарган мезгилиндеги анын ишмердүүлүгүнө жанагы жасалмалап чыккан кат таптакыр кошпойт. Ушуга да маани беришибиз керек. Анан Сулук Чавушчордун бирок бийлиги аяк жагы кичине трагедиялуу аяктаган. Анткени Кагандын бийлиги абсолюттуу деп эсептелген менен түрк элдеринин коомунда байыркы хундардан бери эле аскердик демократия деген түшүнүк бар. Аскердик демократия деген кайсы? Бул албетте монархиялык бийлик орнойт. Бирок монархиянын бийлиги уруулук элитанын жана кеңешмеси башка. Биз муну жөнөкөй аксакалдар кеңеши деп коебуз да. Аксакалдар кеңеши менен каалайбызбы, каалабайбызбы чектелип турат экен. Мына ушул учурда мисалы үчүн кээ бир мамлекеттик маанилүү маселелерди чечкен мезгилде Кагандын позициясы менен жанагы уруулардын, башкача түргөчтөрдүн өзүнүн ичиндеги 2 бөлүгү, анын ошондой эле Онокбудун ичиндеги жана 10 уруу, ошолордун жана эркиндер, чорлор менен мындай бир дал келбей калса пикирлер сөзсүз түрдө мындай салмак эл тарабына өтүп кеткен экен, көпчүлүк тарапка. Кагандын жана позициясы көп учурда эле дайым эле сакталып, дайым эле Кагандын айткандай боло берген эмес. Мына ошол жана арабтар менен болгон күрөштөрдүн жыйынтыгында Сулук Чавушчор өзүнүн ийгилигинин курмандыгы болуп калган. Кандайча дегенде ошол Сулук Чавушчор мыкты аскер башчы болгондуктан араб аскерлеринин жанагы чалгындоо аскерлери, кол салган аскерлерин жеңип, анан аларды куугунтукташкан экен. Мына ушул куугунтуктаганда Аму дарыясына чейинки аймакты ошол аскерлерден тазалап, анан чек араны тынчтандырып, коопсуздандыргандан кийин эми Суяб шаарына, башкача айтканда Чүй-өрөөнүнө кайтып кетели деген Кагандын сунушуна жанагы бектер көнгөн эмес экен да. Бектер минтип атат. Андан ары дагы чабуулду улантып, эми ошо чабуулду жортуулга айландырыш керек деп атат. Басып алуучулук согушка айландырыш керек деп атат. Ал олжо табыш керек дегенчи. Анан Сулук Чавушчор ушундан чочулаптыр да, эгерде кайтып кете турган болсо, жанагылар кутум уюштурушу мүмкүн экен. Кутум деген билесиңер да, төңкөрүш. Аны акырын өлтүрүп коюшу мүмкүн экен. Анан жыйынтыгында жана өзүнүн көрдөр ийгилигинин курмандыгы болот. Анан чабуулду алсыраган кол менен улантышка мажбур болгон да. Мына бул да тарыхта абдан кызык окуя. Анан кош бийлик сыяктуу болгон, мамлекетте номиналдуу расмий бийлиги бар, Кагандын бийлиги жок. Ал эми мамлекетте расмий бийлиги жок. Элдин мындай иш жүзүндөгү де-факто деп коебуз, иш жүзүндөгү бийлиги күч алып баштаган. Анан ушул окуянын жүрүшүндө 751-жылы дал эле ушул эл этмиш Кутлук Билге Каган башкарган жылдары тышкы баскынчылар дагы Түргөш Кагандын аймагын каалагандай талаптана башташкан. Маселен, Тан империясынын аскерлери келди дагы дейт, Суяб шаарын мындай бир Каган жанагы тынчтык жол менен эле тосуп чыккандыгына карабастан ошо талаптоочулук кылышты дейт. Суяб шаарын талкалап салышты дейт.
751-жылы. Анан 751-жылы ошол аскерлер андан дагы батышка жылып, азыркы Талас аймагында Атлах деген жерде чоң дүйнөлүк тарактагы эң ири согуштардын бири болуп эсептелген 200 000 аскер согушкан чоң согуш болгон. Бул араб аскерлери менен Тан империясынын аскерлери. Анан жыйынтыгында ошо карлуктар ошол араб аскерлеринин тарабында согушка катышып, жыйынтыгында бул аймакта түргөчтөрдүн да бийлиги жокко чыктыр. Алсырап калган кытайлар бул аймакка 1007 жыл бул аймакка кайрадан аскер жөнөтө алган эмес. Анан араб аскерлери дагы абдан алсырап калгандыктан Орто Азияга болгон жанагындай кеңейүүсү токтоп турган. Мына ушул учурда эң бир жагымдуу шартта карлуктар өзү 756-жылы өзүнүн бийлигин орнотуп, муногул эң акыркы Карим Абушали деген каганды бийликтен четтетип, карлуктар өзүнүн жабгуусун колго алды. Муну атын байкап атасыздар, Карим Абушали. Мусулманча. Демек, түргөчтөрдүн исламдашуусу ошо мезгилде башкача айтканда 8-кылымда эле жүргөндүгүн биз башкаруучулардын аттары менен билсек болот экен. Эч качан согушу жок эле. Себеп дегенде түргөчтөрдү арабтар эч качан басып алган эмес. Бул ошентип түргөч кагандыгынын мезгили аяктайт экен. Анан түргөчтөрдүн биз жана жогоруда сөз болуп кетти, түргөчтөрдүн бизге калган бүгүнкү күндө көз менен көрө турган эстеликтери кайсы десе, ошол Талас өрөөнүндө табылган 30 чукул таш эстеликтери бар. Булардын баарысы эпитафиялык, башкача мүрзө таштар болуп эсептелет. Арасында маселен Кутлукчор, Күлчор деген титул менен кездешкен башкаруучулар бар. Башкаруучулардын аттары бар. Алардын тилинде эле карасак, бүгүнкү кыргыз тилинде оңой эле түшүнүктүү тилде жазылган. Демек булар мүрзө таштар болуп эсептелет. Анан экинчи топтогу таш эстеликтери, жазуу эстеликтери бул Кочкор өрөөнүндө, булар дагы 30 чукул 25тен ашуун таш эстеликтер. Булар негизинен жанагы көрнөк таштар деп коет. Жер суу аталыштарында белгилешкен. Мисалы үчүн бизде деле азыр шаар айылдарга кирип баратканда аталыштар турат. Мисалы үчүн Бишкек шаары, же Сокулук деген сыяктуу. Ошол сыяктуу Кочкор өрөөнүнүн ошол азыркы Көксай деген жерде, Үйкөк тоолорунун этегинде, Көксай деген жерде ошол Ярыш мыс деген, анан петроглифтер менен тартылган ачан куш салып турган жоокердин сүрөтү. Муну кээ бирлер айтат ошол Ханзада же болсо Каган болуш керек деп айтышат экен да. Анан ал жерде ошол кишинин аты да жазылган. Эр атым Адык деп жазылган. Мына ошол эстеликтер калды. Анан Ысык көлдө дагы бир аз Чийин таш деген ак өлөңдүн жанында да, анан ошондо эле Караколдо Капчыгайдан бир чакан кичинекей таш эстелик табылган. Мына ушул жазуу эстеликтер бул түргөчтөрдүн бизге түзмөсүз калтырган тарыхый мурас эстеликтери деп айтсак болот экен. Биздин кыргыз элинин ушу азыркы кезде сакталып келишине, биздин дүйнө тарыхында орун алышыбызга эң чоң бир маанилүү бир мезгил болгон бул Эне Сай кыргыз кагандыгы. Мына ошо Эне Сай кыргыз кагандыгы менен түргөч кагандыгынын эң жакын, эң эри шаркык мамиледе болгондугун да биз баса белгилеп койсок болот экен. Биздин сабагыбыз жыйынтыкталды. Суроолоруңуздар болсо? Айтып атпайсызбы, араб халифтиги ошол Аму дарыясынан баш идирген депчи, ага чейин, мисалы, Карим Абушалиге чейин исламды кабыл алышкан эмес да. Демек, түргөч кагандыгы кайсыл динди карманышкан, мисалы, маданиятынан ала келгенде. Ошондой эле 711-жылы бул Барысбек каган дагы биздин каган болуп бийлеген. Ошол мындай кайсыл динди тутушкан түргөч кагандыгы менен биргеликте болсо эгерде. Түргөч кагандыгын алгачкы кагандар, үч элик сакал кагандар жөнүндө сөз кылганда, ошо булар теңирчилик дининде болушкан деп белгиленет экен да. Анан арасынан мунугу Бага Тарханды эл өтмүштү Манихей динин туткан деп белгилешиптир. Демек, түргөчтөр ошол мезгилде динди изденүү жолунда экен. Кайсы бир дин өзүнүн позициясын жоготуп, улам жаңы динди, мисалы үчүн карасар, орус князьдыктарына караса, кээ бир орус князьдары ислам динин кабыл алган учурлар болгон. Кээ бирөөсү католик динин кабыл алышкан. Анан аягы православияга токтолушту. Көрдүңөр, кээде диндер жана бирөөдө жактан мажбурлоо жолу менен келбестен эл өзү тандаган учур болот экен. Анан көрдүңөр, бул кагандардын кээ бирөөсү дагы Манихей дини туткандыгы, бул уйгур кагандыгында да ошол көрүнүштү байкасак болот. Уйгур кагандары алгач теңирчилик дининде болсо, андан кийин Манихей динине өтүшүптүр. Манихей дининен кийин буддизм динине өтүшкөн, буддизм дининен кийин ислам динине өтүшкөн.